Оразбек Кадырбекович, азыр бул жерде сиздер укук бузуулар жөнүндө кодекске анан да мыйзамдарга өзгөртүү киргизип атасыздар да. Жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагында, сайтта же интернет тармагындагы сайттын баракчасында камтылган жала жабуу жана мазактоо үчүн деп мыйзамды өзгөртүп келип атасыздар да. Мен сизге биринчи суроом да, бул мыйзамдын ээси сиздерби же могу биздеги Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги? Урматтуу Алишер Ташбаевич, Маданият, маалымат, жаштар министрлиги иштеп чыккан мыйзамды эмелгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Эмне себептен ушуларды алып келдиңер? Мисалы буга чейин бизге мыйзамдар кабыл алып, чет жактан жана донорлор дейбизби, коомдук уюмдар чыгып, бизде декриминализация закону деген. Аны биз колдогопуз. Анын артынан канча деген мамлекетке акчалар келген. Ушу мыйзамдар жазганга башкасын. Ошонун негизинде биз бир нече биринелерди оскорбление, клевета жана башка беркилер декриминализация деп. Андан кийин дегуманизация деген болду. А эми азыр ушул кайра саясат өзгөрүп, ушул жанагыны киргизүү шарты келип чыктыбы же эмне үчүн силер ушул мыйзам долбоорун демилгелеп чыгып атасыңар? Урматтуу Алишер Ташбаевич, өзүңүз билгендей туура Кыргызстанда бир топ мыйзамдар дегуманизация болуп абдан жакшы иштер болгон. Бирок акыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп тургандай, интернет биздин жашообузга жакынкы жылдары толук кандуу кирди да. Анан интернет толук кандуу жашообузга кирип, бул биздин жашообуздун бир айрыгыс бөлүгү болуп калгандан кийин, азыркы учурда коомдук адеп ахлакка, маданиятка, адамдардын бири-бири менен жеке мамилесине дагы таасир эткен бир көрүнүштөр байкала баштады да. Андыктан бул тарап мыйзам тарабынан жөнгө салынбагандыктан бул мыйзамда иштеп чыгуу негиз болду. Ал эми азыркы учурдагы социалдык тармактагы жанакындай көзөмөлсүз бири-бирине шылдың, кемсинтүү, жалган жала жабуу боюнча маселелер биздин өспүрүм балдардын жалпы элибиздин адеп ахлагына, коомдук маданий көрүнүштөргө дагы таасир этип жатат. Эми сизди түшүнүп атам, буга чейин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги бул мамлекеттин масштабдуу карачу да. Ошол эле жанагы теле радио компанияларды жана башка жанагы телекоммуникациялык жанагыларды, маалымат булактарын, моунчасын 50% моундай контентти иштейсиңер, моундай деп турушулары менен мамлекеттин саясатын алып барчу. А буга чейин эле өзүңүз Марат Төлөмөшевич айттыңыз, бизде интернет фейк же болбосо кандайдыр беркилерди жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз техникалык да мындай да мүмкүнчүлүгүбүз жок дедиңиз. А могуну кантип сиздер тактайсыздар? Алишер Ташбаевич, бүгүнкү күндө фейк эмес жөн жарандардын дагы ортосундагы мамиле, айрым адамдар максаттуу түрдө жогоруда айткандай айрым бир тапшырмаларды, заказдарды алып, же болбосо өзүнүн эле жүрүм-туруму ошондой. Бирок мурда ал өзүнүн айткан доорунда же болбосо коросунда же комнатасында кала берсе, бүгүнкү күнү анын жазганы миллиондогон, 100 миңдеген адамдардын окуп, анан ал адамдардын дагы мындай жанакындай коомдук бир адеп ахлактык маселелер жаралып жатат. Эми адеп ахлак бул башка тарапта, адам укуктары башка. Ошол эле адам кандай бир жаран болбосун, ал биринчиден мыйзамдан коркуш керек. Же болбосо мыйзамдан коркпосо ыймандан коркуш керек да. Сиз айтып аткан жагы ыйман, адеп, ахлак, биздин артуулук жана башкалар бул башка тарабы. Биз мыйзамдуулук жагын карашыбыз керек. Биз конституцияны карашыбыз керек. Адам конституцияда жазылган адамдын укуктары. Бул жерде ар бир биздин жаран өзүнүн оюн ачык айкын айтканга, көрсөткөнгө ал укуктуу. А сиз айтып аткан бул тарап жана жеке тараптар болуп атпайбы? Жеке тарап Ахмат менен Ташмат интернеттен отуруп бирин-бири жамандап койду, же Ахматтын үй бүлөсүн жамандап койду, же болбосо кандайдыр бир доо келтирип койду, билип-билбестен. Кеп ушундай болуп атпайбы? А силер болсо бул жерден жанагысын алып келип туруп, чала мыйзамды алып келип алгансыңар, же жанагылар. Сизге биринчи суроо да ушул мыйзамдын долбоорун. Могу жерде жазып алып келип атат, чала жабууну кантип далилдейт, ким далилдейт? Арыздануучу арызы менен кайрылат. Маданият министрлиги, юстиция министрлигинин астындагы соттук экспертизалык кызматка бул айтылган сөздөрдүн арасында жала жабуу, кемсинтүү барбы деп кайрылат. Соттук экспертизалык кызматтын корутундусунун негизинде анан айып пул салуу иш жүрөт.
Эми ошол үчүн бир адамга доо кете турган болсо обязательно ошо маданият жана маалымат, спорт жана жаштар саясаты боюнча силерге доо менен кайрылыш керек. Каерде жазылган? Бизге силерге кайрылсын деп. Бул жерде Орузбек Кыдырбекович азыр жооп берсе керек. Эгерде биздин министрликти милдеттендирсе, биз маалымат чөйрөсүнүн тармагына жооптуу орган катары биз бул ишти алып барабыз. Эгерде министрлер кабинети башка органда милдеттендирсе, анда башка орган иш алып барат. Анын чыгымдарын ким төлөйт? Бул мамлекеттик жанагы экспертиза деген кызматы бар булардын астында. Бул мурунку жөнөкөй тил менен айтканда судмет экспертиза. Ал жерде 4000 сомдон биринчи, экинчи, үчүнчү категорияда жанагылар бар, ошого акча каражаттар бар. Ал акча каражаттарын ким төлөйт? Ким каржылайт? Мен жооп берип койсом болобу? Ооба. Чатышбайчы, ушул эле мыйзам долбоорунда 471 статьяга жалпы коомдук каражаттарын ыйгарым уктуу орган Маданият жана маалымат министрлигине компетенция кирип атат. Андан сырткары декриминализация, дегуманизация боюнча биз кылмыш жоопкерчилигинен кетип, укук бузуулар жоопкерчилигине өтүп атабыз. Андан сырткары Конституцияда дагы адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз. Адамдын Конституцияда эркин ой билдирүүдө жазылган, бирок адамдын укугу социалдык теңчилик принциби боюнча баягы адамдын укугунун чеги бирөөнүн укугуна кедергисин тийгизген жерден токтойт да. Баягы бирөөнү жөн эле жала жаап тигинте берген менен ал Конституция жалпыбыз үчүн да. Ал эми эксперттик кызмат боюнча айтсам, мамлекеттик органдардан жана соттон келген корутундуларды биз акысыз негизде чыгарабыз. Ал эми жеке жактар өздөрүнчө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр тарабында кайтарылса, ал жөнөкөй экспертизалар 1100 сом, орточосу 1800 сом, татаалы 3000ге жетпеген сом. Бул башка учурларда, мисалы, жасалма чач алып, тырнак алып, анан ал подделка болуп калды деп өз алдынча каралса ошол учур. Ал эми бул жерде мамлекеттик органдар жибергенде ал акысыз негизде каралат. Рахмат. Бул жерде азыр да токтолобуз, бул боюнча экспертиза боюнчачы. Мына жоопко тартуунун механизми практикада кандай өтөт? Практика жөнүндө. Жоопко тартуунун механизми, урматтуу Алишер Тышбаевич, сиз өзүңүз билесиз, тажрыйбалуу юрист катары, бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинде 20га чукул мамлекеттик муниципалдык органдар административдик иш менен айыппул салып келди. Булар жергиликтүү изилдоочу башкаруу органдары, архив кызматы, архив чөйрөдө, улуттук коопсуздук кызматы, мамлекеттик сырлар боюнча, юстиция министрлиги, фитосанитария, ветеринария кызматтары, ошол эле учурда ички иштер министрлиги салып келүүдө. Бул административдик АИС башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн арыз катталат, ошонун нерсинде протоколдор чыгып, айыппулдар салынат. Укук өндүрүштүн жүрүшүндө эксперт, күбө, жабырлануучу, арыз берүүчү жана тийиштүү мамлекеттик органдардан корутунду чыгарылат. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө жөнгө салынган механизм менен эле ишке ашырылып кетти. Ошонун үстүнө дагы бүгүнкү күндө булар айыппулдарды теле берүү жана балдардын контентин коргоо жаатында дагы айыппулдарды салып жүрүп. Мындайча айтканда, жүрүп турган механизм бар. Рахмат. Орузбек Кадырбекович, эми могу жерде сиз көп нерсени айттыңыз да. Анан эми могу жерде министрдин орун басары маданият, маалымат жана спорт жаштары боюнча Марат Төлөмүшевдин адресине мындай бир нерсе айткым деле келбейт да. Эми юридикалык илими жок экен, билими да жок, түшүнүгү да жок да. Бу жерде эмнени айтып аткан, баягы адап, акылакты жана башкаларды деле айтып атат. Бирок сиз могу жерден жана жалпыга маалымдоо каражаттар чөйрөсүнө ыйгарым уктуу органда 471 беренен жана башка беренелерди айтып кеттиңиз. Мен сизге башынан баштап өзгөртүү түзөтүү киргизип аткан жанагыңыздардын берене 31 беренени атсаңыз. Сиз 31 беренеде айыппулду 1000-2000 эсептен киргизип атасыздар. Жеке тараптарга 1000, юридикалык тараптарга 2000 деп турупчу. Эмне үчүн дегенде ушул эле жанагы берененин 31 берене айыппул боюнча берененин 3 пунктунда көрсөтүлгөндө физикалык жактарга 200 расчеттук показатель же болбосо эсептик көрсөткүчтөн, юридикалык жакка 650 жана расчеттук показатель же болбосо эсептик көрсөткүчтөн өтпөсүн деп турупчу. Эмнеге мындай көбөйтүп атасыздар? Эмненин себебинде? Буга чейин практика болду эле бизде. Алишер Тышбаевич, туура айтасыз. Жеке жактарга 10дон 200ге чейин, юридикалык жактарга 50дөн 650ге чейин, бирок ошол эле берененин 3 пунктунда көрсөтүлгөндөй 149 жана 372 бир жана 73 беренелерди кошпогондо дегенде. Бул жерде
укук бузуунун күнөөлүү жоосундун масштабдуулугунда адамдын ар намысына шек келтирген. Бул мисалы эки адам бири бирин жамандап жала жапса, ал тар чөйрөдө эки адам көрүшү мүмкүн. Ал эми интернет тармагыда бул анын масштабдуу, анын бүт республика жана анын бат жайылышында ошол учурда адам жана коомчулукка кээ бирлери жүзү менен чыга албай калышы мүмкүн. Арсланбек Абдыкайымович айткандай, жаш балдарлар психологиялык жактан калыптан эле өзүнө кол салышы мүмкүн. Жубайлар ажырашып, туугандар урушуп кетиши мүмкүн, кошуналар такыр кара албай калышы мүмкүн. Ошондуктан бунун баягы кесепеттеринин чоңдугуну эске алуу менен ушул 1000 жана 2000 эсептик көрсөткүч деп белгиленген. Бирок жана мен айткандай сунуштар менен сиздер аны азайтууга сунуш берсеңиздер. Эми бул Орозбек Кадырбекович аябай эле көп суммада жөнөкөй жарандарга сиздер келип жүргөн жарандардан баштап эле коомчулукка өткөтүп атасыздар да. Коомчулук кандай боло турган болсо, ошо маданият жана министрлиги дейбизби, булар өздөрүнүн ошол контенттерди карап чыгыш керек барды. Жаба турган бир TikTokко чектөө кое албагандан кийин мындай министрликтин кереги бар. Жана башка каналдарды көрүшө албай атат, чектөө коюша албайт, башка кыла албайт. А жеке жааттарды отасыздар. Эми жеке жааттарды отойлу. Эки тарап Акмат менен Ташмат жана кылды, болуп туруп маалымат министрлигине кайрылды, 1100 сомдо маалымат министрлиги төлөп берди, эксперттер чыгарды. Анан кийин штрафты дедик, 10.000 сом жеке тарапты штрафты төлөдү. Аягында жанагы интернет булактарында жана башкаларда өзүнүн жанагысын албай койду, постун. Эмне болот? Бир кылмышка же болбосо бир жоопко эки жолу тарта албайсыңар. Мыйзамдарда жок болуп атпайбы? Механизми жок болуп атпайбы? Албай койсо эмне кыласыңар? Мен албайм деди. Мен мына 1000 сом деди, 10.000 сом деди, же 5000 сом деди, төлөп берип койду. Бул Алчер Сыпаевич, бул укук бузуулар жөнүндө кодекс кабыл алынгандан кийин булар ошол аракеттеги механизмдерине дагы ушул жааттагы механизмдерди толуктоо боюнча мыйзам астында актыларды кабыл алышат. Мыйзамдык актылар менен эмес, бул кодекс менен камтылып, кодексте изменение оңдой түзөтүүлөр менен кодексте кирип кетиш керек могу жер. Эмне үчүн дегендечи, бул силер болсо могу жерде жана биз 471 жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга деп 107.1.406 деп туруп, жалпыга маалымдоо каражаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарга деп туруп 40 канча жанагыны киргизип кетип атасыздар. Бул жерде сот калып калып атпайбы? Бүт эле бардык нерсе сотту териштирүүндө жүрүп атпайбы? Эки тараптын мен макул эмесмин штрафыңа, мен башкасы менен макул эмесмин, сотко барышым керек деш керек. 454 беренеге эмне үчүн киргизбей атасыңар? 451 беренеде кодекстин төмөнкү беренелери каралат деп туруп бузууларды. Ошол жеринде 454 берененин 4 пункту менен киргизип кетсеңер, сотту да камтыйт элек, жана башка жактарды камтып кетет элек. Анан кийин ол жерде МВДнын ички иштер министрлигинин дагы жанагысын уктуңар, жообун. Бизде карабайбыз мындай нерселерди деп атат, кээ бир жана жагдайларында. Ошон үчүн ушундай жана жагдайлар болбошу үчүн, бул аягына чейин чыгарыш үчүн ушул эле жанагы укук бузуулар кодексинин 7-главасы бар, билесизби? Укук бузуулардын кошумча укуктук кесепеттери деп. Ошонун 41 беренеси бар. Иштин белгилүү бир түрүн токтотуу, объекти анын баштапкы абалына келтирүү, объекти болбосо анын бөлүгүн бузуу, демонтаждоо деп туруп. Ошол жердин 107 берене жана 41 беренеге сиздер 471 беренеге кошкондо 107.1 деп туруп кошуп кетсеңиздер, ошондо кесепетин жок кылып, сиздер жана интернеттен албайм, жок кылбайм мен дей турган болгондо, сиздер түзмө-түз айта алат эле коргондар. Алышың керек, албасаң анда сен башка жанагылар менен жооп бересиң депчи. Ошону сыңары Орозбек Кадырбекович, могу жерде мыйзамды жөн эле жанагы популисттик же бир кандайдыр бир жагдай менен алып келип алгансыңар. Өзүңөр мыйзам чыгаруу өзүнүн техникасы, жолдору бар. Ошонун негизинде чыгарыш керек эле, алып келиш керек эле. Могу жерде